Сага барыбыр да жарылса мен үй билем болсо угроза жашайт. Сен майыңардын сасыганы мен такчы менин больницага жатып чыктым. Силерге бизнес керек, хорошо бизнес кылгыла. Бирок ошол бизнесиңер бирөөгө зыян алып кетчү. Биздин балдарым мына неберем бар, бүттүгү ден соолугун жоготуп атабыз биз. Эреже боюнча май куюучу бекет турак жайлардан 50 метр алыстыкта жайгашуусу керек. Бирок Медет Жаманкуловдун үйү менен бул бекеттин май койгон стерналар турган жердин аралыгы болгону 18 метр. Медет Жаманкулов бул май куюучу жайга ээлик кылган Петролиум компаниясы жогорку кеңештин депутаты Абдимухтар Маматовго таандык болгондуктан аталган жай мыйзамга баш ийбей каалагандай ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө деген пикирде. Кокустан ушундай нарушение карапайым элдин бирөөсүнүн бизнеси болсо бүт госоргандан баардыгы келмек да, бульдозерлерин сүртүп келип туруп түртмөк, кулатмак баарын талкаламак да. А буга депутатка алсыз экен да. Буга алсыз, буга эчтеке кыла албайт экенбиз да. Мына ыйлаган боюнча жүрөт экенбиз да. Мына соседтердин баардыгы мына жерде ошол жыттайт. Бирок баягы бирөө мен орустарча айтсам, айтат, барганы менен эч кандай жыйынтык чыкпайт. Булар деген депутаттар ани сырдын реакция кылбайт деген. А мен мына ошо жата берем да. Мына мен ушу бүгүнкү күнү айтып чыгып атам. Алдыда аты аталган жогорку кеңештин депутаты Абдимухтар Маматов болсо Петролиум компаниясы ага эмес уулу Акылбекке таандык экенин, аталган май куюучу жайдын ишмердүүлүгү мыйзам талаптарына толук жооп берерин айтат. Биринчиден мен ал жерге тиешем жок. Мен учредитель да эмесмин. Аны силер через юрист кылсаңар деле болот, башка жактан булсаңар болот. Ред Петролиум бол мен балам мен болот, ошон үчүн эле айта беришет да. Если ал баягыдай бир курулуп, бардык разрешительный документтери болуп, акт в эксплуатация болсо, аны незаконный деп айтканга туура келбейт. Май куюучу станция бир канча жылдан бери иштейт. Буга чейин бир да жаран нааразычылыгын билдирип мамлекеттик мекемелерге кайрылган эмес. Бирок акыркы бир жылдан бери май куюучу бекет менен Экотехинспекция соттошууда. Бул тууралуу Ред Петролиум компаниясынын коопсуздук кызматкери Алмаз Саяков билдирди. Эгер ызычуунун башынан баштап айта турган болсок, бул май куюучу жай адашпасам 90-жылдардан бери иштейт. Ал эми 2000-жылдан бери Петролиум катары ишин алып барууда. Буга чейин бир да жаран май куюучу жайга арызданып кайрылган эмес. А сиздерге кайрылган жаран жакында эле нааразылыгын билдирип баштады. Бирок анын үйү май куюучу жай иштеп жаткандан кийин курулганын эске алуу керек. Мамлекеттик экологиялык техникалык инспекция май куюучу жайларды өз алдынча текшерүүгө укугу жок. Буга 2019 жылдан 2021 жылдын 1-январынан чейин киргизилген убактылуу мораторий себеп. Бирок Экотехинспекция жарандардын арызынын негизинде экономика министрлиги менен макулдашып, мыйзам бузууларды текшерет. Шаар тургуну Медет Жаманкулов менен май куюучу жайдын ортосундагы талаштуу иш учурда сотто каралууда. Ал эми Экотехинспекция аталган май куюучу станцияны текшергенде одоно мыйзам бузуу аныкталган. Бүгүнкү күндө бизге жарандардын арызынын негизинде текшерүүгө алынган, кайрылган арызчынын айткандары аныкталган, мыйзам бузуулар болгон, тийиштүү документтери дагы жок болгон, андан сырткары жанагындай коомдук жайларга жакыныраак жайгашып калган. Бүгүнкү күндө Экотехинспекция тарабынан сотко берилген. Сотко берилип, сотто мыйзамсыз деп табылган менен ошол тийиштүү ошол биз сотко берген тараптагы өздөрү дагы макул эместигин көрсөтүшкөн да. Бишкектин тургуну Медет Жаманкулов жөн жерден тынчсызданып тиешелүү органдарга байма-бай кайрылып отурган жок. Ал ириде үй бүлөсүнүн бала чакасынын коопсуздугунан кооптонууда. Анткени акыркы жылдарда коопсуздук эрежелерди сактабагандыктан май куюучу жайларда бир канча жарылуулар болгон. Маселен өткөн жайда Ош шаарында дал ушул Ред Петролиум компаниясына таандык май куюучу жайында үйүчү май ташыган унаадан өрт чыгып, бекет жарылып кеткен. Натыйжада 3 адам жаракат алып, ак тилек конушу бир канча убакыт жарыксыз калган. Дагы бир трагедия 3 жыл мурун Ысык көл облусунун Ананьева айылында болгон. Анда газ баллондору жарылып, 2 адам каза болуп, 10 адам жаракат алган. Аз күн мурда 5-июнда кошуна Казакстандын Атырау шаарындагы бир май куюучу жайда жарылуу болду. Жарылуу учурундагы видео социалдык тармактарда пайда болгон. Жарылуунун кесепетинен 4 адам денесинен күйүк алып, 1 адам каза болду. Кырсык промгазын аймагында газ аба аралашмасын куюу учурунда болгон. Анын кесепетинен 60-70 метр алыстыктагы имараттар кыйраган. Айтолкун Анапияева, Бакыт Кошалиев, 5 канал.